Титаникти баарыбыз эле билебиз. Титаникти курууда миңдеген адамдын эмгеги кеткен. Жана анын жетекчиси мынтип айтат: бул кемени эч бир адам, эч ким, эч качан чөктүрө албайт деп өтө чоң сүйлөйт. Ошентип Титаник биринчи сапарында эле чөгүп кетет. Ал эми Нух алейхисаламдын кемесине бир эле адамдын эмгеги кетет. Жана Нух алейхисалам мынтип айтат: бул кеменин жүрүшү да, токтошу да Алланын ысымы менен. Ошентип бүткүл аалам сууга чөгөт. Бир жалгыз Нух алейхисаламдын кемеси чөкпөй жалгыз калат. Мындан алынуучу сабак, урматтуу мусулман туугандар, кимге корголорубузду жана кимге тобокел кылуубузду жана кимден жардам сурообузду Аллахтан экенин билүүбүз керек. Аллах Таалам ар бирибизге туура жолду, акыйкат жолду көрүүбүздү насип кылган болсун. Калем жана деңиз. Урматтуу мусулман туугандар, бир дарактан канча калем жасалышы мүмкүн? Албетте миңдеп деп жооп беребиз. Ал эми Россия жана ошондой эле Кыргызстан бүткүл дүйнөдөн дарактарды топтоп, андан калем жасалса, миллиондоп калем жасалат. Аллах Таала хадиси кудисиде мынтип айтат: бүткүл дүйнөдөн дарактарды топтоп, андан калем жасалса, ал эми деңиз, дарыялардан сыя жаралса, жана ал сыялар жана калемдер менен менин бийиктигимди жана улуктугумду жаза турган болсо, билип койгула, калем жана сыялар түгөйт. Бирок менин улуктугум жана бийиктигим түгөнбөйт. Караңызчы, урматтуу мусулман туугандар, кандай биздин бийик жана улук жаратуучубуз бар. Бүткүл ааламды жараткан, сизди, мени жараткан. Биз тескерисинче күнөөлөрдү кылып коюп, Аллахтын алдында текеберленип, менменсинеп жүрөбүз. Баарыбызга Аллах Таалам өзүнүн буйруктарын аткарууга тоофик жана мүмкүнчүлүк берсин.